Билегиңиздеги сейрек сызыктар бар жогун карап көрүңүз. Сол билегиңизди жакшылап караңыз. Көрүнгөн канча сызыкты санадыңыз? 4 болсо, анда сиз бактылуусуз. Бул сызыктар кантип чечмеленет? Биринчи сызык – ден соолук сызыгы. Билектеги биринчи сызык ден соолугу үчүн жооптуу. Канчалык ачык жана узак болсо, ден соолугуңуз ошончолук жакшы болот. Сиздин иммунитетиңиз сизди көптөгөн оорулардан коргой алат. Мындан тышкары, сиз стресске туруктуу болосуз. Бул күчтүү психологиялык абалды көрсөтүп турат. Тескерисинче, сызык өтө бүдөмүк же үзүк-үзүк болсо, анда бул ден соолуктун начар экенин көрсөтүп турат. Бирок бул диагноз эмес, иммунитетиңиздин үстүнөн иштеңиз. Экинчи, ийгилик сызыгы. Бул сызык адам ишинде канчалык ийгиликтүү боло аларын айтат. Линия канчалык терең болсо, адамда ошончолук жөндөмдүүлүк жана мүмкүнчүлүктөр болот. Адатта ийгиликтин айкын сызыгы бар адамдар абдан максаттуу болушат. Алар ийгиликке жетүү үчүн кандай жол менен барыш керектигин жакшы билишет. Таасир сызыгы. Биринчи, экинчи сызык бардык адамдарда кездешет, бирок үчүнчү жана төртүнчүсү сейрек кездешет. Ден соолук жана ийгилик сызыгынан башка сызыктарыңыз болсо, анда сиз өзгөчө адамсыз. Таасир сызыгы барлар табигый лидерлер. Сиз адамдардын аң сезимине жана сезимдерине таасир этүүнү билесиз. Алардын иш-аракеттерин оңой башкара аласыз. Бирок сак болгула, мындай таасир дайыма эле пайдалуу боло бербейт. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар экенин жана аны өзү жашаш керек экенин унутпаңыз. Жакындарыңызга кийлигишкенге аракет кылбаңыз. Төртүнчү сызык – күч сызыгы. Бул сызык таасир сызыгынан да сейрек. Бул сиздин руханий сапаттарыңыздын өзгөчө ийгиликке жетүүсүн билдирет. Сиз көп нерсеге жөндөмдүү, чыныгы бактылуу адамсыз. Жеңиш сиз үчүн туруктуу, көп кездешүүчү көрүнүш. Сиз эң үмүтсүз салгылашууларды да оңой эле жеңе аласыз. Урматтуу катталуучу, эгерде бул тест сиз тууралуу баарын ачык так айтса, комментарийге жазып, видеого лайк басып бөлүшө кетиңиз. Алдын ала ыраазычылык билдиребиз.